Assalamu alaikum, урматтуу достор. Мен кече Facebook'a жазып, Бакыт Сыдыков тууралуу кеңейсири эфир кылам кечинде деп жаздым эле, бирок кечке жумуштар абдан көп. Кечинде уйкум келип, анан ошо эфир болбой калды. Кеч болуп кетти, аябай кеч бошодум. Анан бүгүн эфир кылайын деп азыр эфирге чыктым. Урматтуу достор, бул мындай да Бакыт Сыдыков жөнүндө айтайын деп атканым, мына кече жакында TezJet деген авиакомпания, ички каттамдарды тейлеген TezJet авиакомпаниясынын учагы авариялык абалда Манас аэропортуна конуп, канаты сынып, олку солку болуп барып, анан жүргүнчүлөрү ичиндеги жүргүнчүлөрү аман эсен жанагы авариялык конуу болуп, анан эптеп ошол жерден чыгып кетиштир. Кудай сактаптыр да, Кудай сактаптыр. Анан ошол TezJet деген авиакомпания Бакыт Сыдыков деген авиа тармагына, кыргыз авиациясына келген бир ушундай бир кесепеттүү кырсык да бул кишичи. Кырсык аябай. Бул мындай кырсык кыргыз авиациясына экинчи келбесин, кесепети дагы деле бүтпөй атат. Бакыт Сыдыков 2006 жылы болуш керек, 2006 жылы жаңылбасам ошол кезде вице-президент болсо керек эле. Манас аэропортунда вице-президент болсо керек эле. То есть Манас аэропорту азыркы Кыргызстан аэропорттору ишканасы, бул бүт Кыргызстандын аэропортторун тейлеген ишкана. Ал кезде Манас аэропорту деп аталчу. Азыр болсо Манас аэропорт Бишкектеги аэропорт эле, калган ишканалардын баардыгы жалпы кошулуп Кыргызстан аэропорттору деп аталыш өзгөргөн. Эми Бакыт Сыдыков 2006 жылы вице-президент болсо керек эле, 2007 жылы Манас аэропортуна президент болуп келет. Анан ошол 2007 жылы Манас аэропортуна президент болуп келгенде, ошол жерден Кыргызстандагы аэропорттордун акыбалын текшеребиз, көрөбүз деп, анан Кыргызстандагы жергиликтүү аэропортторду кыдырып учушат. Тиги президент учкан, президенттин Кыргызстандын ичинде учкан Як-40 деген учагы бар болчу. Акаевдин убагында көп колдонулчу, кийин Бакиев да колдонуп жүрчү. Мисалы Таласка, Нарынга, ушул жактарга учканда, же Ошко учканда, Баткенге учканда, жанагындай регулярный рейстер жок жерлерге ушул учканда, ошол көбүнчө ошол учак менен, ички учак менен уччу, машина менен барбай. Анан ошол Манас, ошол Як-40ту алып туруп, бул анан ошол жердеги аэропорттун жетекчилиги, баш аягы бир 10дон ашык киши чогулуп алышып, анан аэропортторду кыдырган болуп, анан ортодон жана Кара Кужур деген жерге барышат, охота кылабыз дешип. Анан Кара Кужур деген жерде жана бир эски аэропорт болгон Нарында. Анан ошол эски аэропортко барып конушат. Конгондо ал жерде деген эски аэропорт көп жылдан бери пайдаланылбагандыктан ошол жерде көп жылдан бери баягы чөп басып, анан аэропорт жакшы каралбай калган. Анан баарынан кызыгы, ошол аэропорттун бирки тарабынан наркы тарабына ошол жерде айдоо жерлери бар экен. Жана чөп өскөнбү, тиги көп жылдык чөп тиккенби, же болбосо дыйканчылык кылганбы, кыскасы ушул жерде талаа бар экен. Анан ошол суу алып өтөбүз деп жана аэропорттун асфальтын жарып туруп, анан ошол жерден арык кылышыптыр. Бир дыйкандар арык кылган экен да. Анын баары текшерилген эмес. Бул эмне болгон аэропорт деп алдын ала мындай бир инспектирование кылып, мисалычы, ошондой сотрудниктер келип текшерип, бул аэропортко самолет конгонго болобу, болбойбу деп текшерилиш керек эле да. Анан текшерилген эмес. Анан келип жана жерге аэропорт конгондо, анан кийин жана шассиси эмеси дөңгөлөгү жанагы немеге түшүп, арыкка тишип, анан дөңгөлөгү жулунуп кетет. Жулунуп кеткенде анан кийин барып туруп, анан самолет жерге сүрүлүп токтойт. Анан ошол жана 10 чакты киши авариялык эме болуп, высадка болуп, тиги
жүргүнчүлөрдү шашылыш ошо түшүп кетишет баардыгы. Түшүп үлгүргөндөн кийин анан самолет өрттөнүп кетет. Ошону менен Кыргызстандын президентин тейлеген ички каттамдарга президенттин кызматтык учагы катары колдонулуп жүргөн ошол Як-40 учагы сыз калат Кыргызстан. Так, кечиресиздер, эми иштеп атат да. Телефон чалып ортодон кичине үзүрүп атышат. Анан Як-40 учагы жок болуп калат. Ошо менен Кыргызстан ички каттамдардын ошол президенттин учагысыз калат. Анан эмне болот? Анан Максим Бакиев ошол кезде Бакыт Сыдыковдон айтат, аэропорт самолетту кандай болсо ошондой кылып туруп ордуна коюп бересиң, болбосо сен камаласың деп катуу аркасынан түшөт. Анан ал болсо Бакыт Сыдыковдун атасы ал кезде уже советник болуп калган, государственный советник болуп калган. Ага чейин Үсөн Сыдыковдорду жакшы билсеңиздер керек, грамоталык аксакал болсо, ал президенттик администрациянын башчысы болгон. Бакиевдин администрациясынын башчысы болуп, Кыргызстандагы кадрдык маселелерди аябай тейлеп турган, бирок кийин ошол баласы аэропортко президент болгон тушта ал киши государственный советник болот, анан Бакиев менен жакшы болот. Бакиев аны сыйлайт. Анан барып Бакиевке кирип отуруп, анан Бакыт Сыдыковду, Бакыт Үсөнүчтү ортого түшүп, баламды сактап калгыла, окуй тийишпей эле коелу, тиги бу деп балаң айтты деп отуруп, анан ошентип анан Бакыт Сыдыковду сактап калат. Ошо менен ал дальше иштеген. Анан бүгүнкү күндө мен кичине бүгүнкү күнгө эметейин, кайтайын. Мисалы, бүгүнкү күндө мына көрүп атабыз. Кыргызстандын азыр Манас аэропорту, Бишкектеги аэропорт оңдолуп атат. Толугу менен реконструкция болуп, жаңыланып, таптакыр фасадтарына чейин баардыгы облик, негизги обликтерине чейин даже өзгөрүлүп атат да, формасы өзгөрүлүп атат, дополнительно неме куруп атат, кыскасы ушундай иштери кылып атышат. Андан тышкары тетиги немеде Ошто аэровокзал курулуп атат, Жалал Абадта болсо чоң аэропорт курулуп атат. Анан Нарында жергиликтүү аэропорт кайрадан курулду, Таласта жергиликтүү аэропорт кайрадан курулду, Каракол шаарына эл аралык чоң аэропорт курулду, Тамчы аэропортуна аэровокзал курулду. Ушунун бардыгын курганына республикалык бюджеттен бир тыйын акча бөлүнбөй, ушунун бардыгы Манас аэропортунун өзүнүн, то есть Кыргызстан аэропортторунун өзүнүн акчасы менен курулуп атты. Эми элестетсеңер, ушул Бакыт Сыдыков канча жыл ошол өзү башкарып, андан кийин өзүнүн кишилерин коюп кетип, ал жерде ошол кече жакында дагы 20-жылы башында башкарып, анан коллектив буга каршы чыгып, анан ошондо өзүнүн кишисин коюп кетип, анан бир канча кармушкасын сактап калып, ошентип жүргөн да. Анан бүгүнкү күндө да айтып атышат, биринчи серин кармушкалары бар деп, бирок мурдагыдай эмес да, дейт да. То есть эмнени айтайын деп атам, бул бүгүнкү күндө мына Манас аэропортунун акчасы менен ошончо нерселер жасалып атат. Демек ошончо миллиондогон, миллиарддаган акчалар урдалып келген да. Ал акчалар кимдин чөнтөгүнө түшкөн? Бакыт Сыдыковго окшогон коррупционерлердин чөнтөгүнө түшкөн. Анан ал өстү жактагы шефтерине берип турган. Ал жерде акчаны жалгыз эле жей албайт да, өйдө жактагы чоңдоруна, үлкөн жетекчилерине, ошол кезде жетекчилерге берип чөнтөгүн кампайтып турган. Эми кайра мурдагы учурга келели, артка кайталы. Ошол Манас аэропортунда Бакыт Сыдыков жетекчи болуп турганда бир Россиялык эме компания болуш керек. Бир компаниянын Боинг учагы 2008-жылы эсиңердеби, Иранга учуп атып, анан ошол сокулуктун тушунда барып, анан кырсыкка учураган. Самолет жерге кулап, анан өрттөнүп, ичинен бир канча адам каза болгон. Бир канчасы жаракат алган, тирүү калгандар болгон. Мен мисалы билем, бир Кутилов Олег деген киши, аксакал киши болчу, орус киши. Ал ошол сборныйларды чогултуп алып, кетип аткан ошол киши мисалы каза болгон, допустим, ошон бир канча адамдар каза болгон, жаш немелер, спортсмендер өрттөнүп кетишкен, өрттөнүп каза болушкан. Анан Бактияр Кадыров ошол кезде Бактияр Кадыров деген жанагы
кийин СЗПКда депутат болуп жүрдү 29 мектептин. Ал дагы бир канча жанагындай ожогторду алып анан аман калган мисалычы. Анан ошол кырсыкта ошол кезде жогорку кеңештин депутаты, Акчол фракциясынан жогорку кеңештин депутаты Бегалы Наргозуев парламенттин трибунасынан бул маселени көтөрүп чыккан, чырылдап чыккан. Бул эмне үчүн ушундай баягы аэропорттун жетекчилигинин ошол кезде авиа тармагында коррупциянын жыйынтыгы деп, мунун баардыгын иликтеп, расследование кылып парламенттин трибунасынан кайта-кайта көтөрүп чыккан. Анан ошондо эмне болот? Ошондо Бакыт Сыдыков, анан алардын табакташы Нурлан Сулайманов деген Ташиевдин кошелокторунун бири, мына учурда да камалбай жүрөт. Жол тармагында көптөгөн коррупциялар жасаган, Бакиевдин убагында дагы көптөгөн акчаларды урдап коррупция кылган Нурлан Сулайманов ошол кезде транспорт министри болуп турган. Транспорт министрлиги ошол кезде авиация тармагындагы жанагындай лицензия алуу, берүү аркы-беркилерди тейлеген. Анан жанагы ар бир авиакомпаниянын учактары 3 жылда бир немеден инспекциядан өткөрүлүп турат. 3 жылда бир бийга же 1 жылда бир бий, унутуп атам азыр. Инспекциядан өткөрүлүп турат. Анан бардык самолеттун техникалык абалын текшерип, анан кийин ошого жараша жыйынтык чыгарышып, анан учат же учпайт деп, анан лицензия беришет же беришпейт да. Анан ошентип анан лицензия берип, жанантип чыкканда, то есть текшерүүгө барганда Бегалы Наргозуевдун Аман Эйр, SN Air деген эки авиакомпаниясы болгон. Ал авиакомпаниянын учактарына, же болбосо бир техникалык абалына, же болбосо бир немесине эч кандай бир доомат деле болгон эмес да, эч кандай доомат проблема болгон эмес. Ал киши ошол неменин эки учагы болгон, эки Боинг учагы Кыргызстандагы биринчилерден болуп, ошол киши эң биринчи болуп Боинг 737-400 деген эки самолет алып келген. Эки самолет алып келип, бирөөсүн Аман Эйрден, бирөөнүн SN Airден учуруп, анан эки авиакомпанияны иштеткен да, андан тышкары авиакассаларды иштеткен. Анан ошол авиакомпаниянын эки учагын текшерүүгө келгенде Бакыт Сыдыков, Нурлан Сулаймановдар, возможно, Максим булардын үстүнөн эметип турган, ошолордун бардыгы Максимге жамандаппы, балким ошентип отуруп, анан Бегалы Наргозуевдун эки учагын тең учурбай лицензия бербей койушкан. Ошо менен ал учак көп жыл ошол жерде туруп, кароодон өтпөй, жакшынакай учактар ушинтип туруп, анан убакыт өткөндөн кийин жарабай калды. Жарабай калып, ошо менен ал киши эки учагынан айрылган. Парламентте Бакыт Сыдыковдун, Нурлан Сулаймановдардын коррупциялык схемаларын ашкерелеген үчүн ошондой эметкен. Могу жерде Эрнис Жоро деген бир арам тамак жазып атат, ске дейт, сөгүнүп атат да, баягы Сулаймановдун кыгына курай сайсаң экен дейт. Ошол Сулаймановго окшогон ууру касамкор коррупционер Кыргызстандын экономикасына дагы, инвестициялык климатына дагы, жолдоруна да зыян кылып, ошол жерден акча жеп, кулкунун толтурган, арам тамактарды колдоп жүргөн адамдар, ошол Кудайдын алатына калган арам тамактар. Мындайларды коомдон сүрүп четтетип жоготуш керек. То есть эми сөзүмдү улай турган болсом, анан неменин так, миграция боюнча калыстык үчүн бир сөз айтып койсоң дейт. Миграция боюнча эми көптөр айтып атат дейм, ал деле атай болезненный же болбосо бир өтө чоң саясий тема эмес, ошондуктан аны кийинчерээк айтышым мүмкүн. Азырынча башка айта турган темалар толтура. Анан ошол кезде Манас аэропортунда мындай болот. Тиги Италиядан то ли грант, то ли кредит акча бөлүнүп, анан 8 миллион доллар тартылып келди дагы Манас аэропортундагы сервисти тейлөөнү жакшыртуу үчүн ошол неме акчалар, ошо 8 миллион акча бөлүнүп, анан ошол акчага жанагы учактагы жүргүнчүлөрдү тейлей турган, то есть тамак ашын жасай турган цех жасалат, цех курулат. Манас аэропортунда курулат. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин эле каким-то образом парламентке алып келишип ошол цехти
мамлекет начар менеджмент кылат экен, начар башкарат экен, начар менеджер экен. Ошон үчүн биз бул цехти 2 миллион долларга жеке компанияга сатабыз деп туруп, Бакыт Сыдыков өзүнүн подставной компаниясына сатат дагы, сатам деп чыгат. Чыкканда ошондо дагы Бегалов Наргазуевдер, башка депутаттар анан чырылдап, ызылдап, анан бул эмне деген ушундук 8 миллионго курсаңар, мамлекеттин атынан акча алып келип, Италияга жаман көрүнүп, кайрчу болуп, анан кийин 8 миллионго курган немени кандайча силер 2 миллионго сатасыңар деп ызы чуу кылып саттырбай койгон. Анан баарынан кызыгы, кийин Албек Ибраимов деген коррупционер, Атамбаевдин жакын досу, кошелөгү Албек Ибраимов деген коррупционер, ошол Бишкекке да мэр болуп калды го, ошол Манас аэропортунда президент болгондо, ошол Бакыт Сыдыковдун көп кармышкаларын ошол Албек Ибраимовдор иштеткен, анын айлана тегерегиндегилер иштеткен. Анан ошол Албек Ибраимовдун тушунда Манас аэропортунда ошол жанагы тамак аштарды жасаган цех канчага деле 11 миллион дот деле 11 миллион долларга сатылып, россиялык бир компанияга сатылып кетет. Анан канча бир убакыттан кийин кайра орустар оңдодук, түздөдүк, мынча акча кетирдик деп отуруп, кайра мамлекет дагы 20 миллион долларга сатып алган ошол Манас аэропортуна. Бүгүнкү күндө ошол Манас аэропортунун балансында турат ошол цех. Тиги ортодо ушундай миллиондогон акча ары бери ойногон, соода ойногон да. 20 миллионго сатып алды деп, бул Атамбаевдин убагында сатып алынган экен. Ошол 8 миллион долларга курулган цех 11 миллионго сатылып, кайра 20 миллионго сатып алынат экен да. Эми 20 миллионго чындап эле сатып алдыбы же ортодон бир канча миллион чөндөктөргө кеттиби, аны дагы бир Кудай билет. Аны дагы териштирген, же болбосо жасаган адамдардын абийиринде, же болбосо укук коргоо органдары муну териштириш керек. Эми ушуга окшогон миллиондогон коррупциялык жол менен, схема менен көптөгөн акчалар чоңдордун чөнтөгүндө ойногон. Эми Бакыт Сыдыков деген бул өтө ошол аэропортто жетектегенден ошол кезде байлыкты топтоп, акчаны топтоп, чөнтөктү кампайтып, миллиондогон, 100 миллиондогон долларды топтоп, целый состояниясын топтоп, бүгүнкү күндө ошол акча менен анан ар кандай саясатты жүргүзүп жүрөт. Ошол Бакыт Сыдыков керек болсо Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун ортосундагы талаш тартыштарга, келишпестиктерге себеп болгон адам да. Мен кээ бир нерселердин деталын айта албайм, анткени болбойт айткангачы. Кыскасы ушундай. Анан 2020-жылы баягы Ташиев кайра келет. Ташиев ГКНБнын башчысы болуп отурат. Ошондо анан Бакыт Сыдыков каким-то образом аэропортко президент болуп келет. Келгенден кийин анан ошол кезде маалыматтар чыгат. Жашыруун маалыматтарбы, ошондой бир инсайдердик маалыматтар чыгат. Бакыт Сыдыков Камчыбек Ташиевке 300 000 доллар берип, анан Манас аэропортуна жетекчи болду деген маалыматтар чыгат да. Мен угушума караганда бул киши Ташиев менен аябай жакын дос. Анан кийин ошол 20-жылга чейин дагы бир канча акча берип колдоп турган. Ташиевдин акчасы жок кезде ошондой маалыматтар бар. Андан тышкары бүгүнкү күндө жанагы кече жана шайлоо болду. Мына 25-жылдын этегинде парламенттик шайлоо болду. Эмне болду ал жерде? То есть ушундай наглостун ушундан белгилейм. Бул биринчиден баягы бул үчүн берки башка саясатчыларга окшоп элдин алдына жалпаңдап, эл журт айланып кетейин тиги бу деп баягы дипломатиялык тил менен сүйлөбөйт. Күпүлдөп, орой, аябай жулунуп, өктөм сүйлөп, кыргызча билбегениме мен күнөөлүмбү, тиги бу деп жулунгандыгы, ошол мен виноватмынбы деп жулунгандыгы бунун нени билдирет? Анткени бул деген партиялык бостун, партиялык чиновниктин үй бүлөсүндө өскөн. Ошол себептен бул жашоосунда жанагындай кыйынчылык, жаманчылыкты көргөн эмес. Ошол себептен баягы жашоосунда өктөм сүйлөп, башкарып, анан монтип закулисный бир оюндарды ойноп көнүп калган бул кишичи. Мындай башы менен ташка түшүп, мурду менен ташка тийип, баш азап тозокторду башынан өткөрүп, ар кандай кыйынчылыктарды, сыноону башынан өткөргөн киши эмес. Ошол себептен психологиясы мындай өктөмдө бир башкача. Анан наглый аябай. Наглостунда чек жок эми бул кишинчи. Анан ошол наглостун аркасы менен эмне болду? Парламенттик шайлоодо жанагы кайсы округ, азыр мен округдун
цифрасын да унутуп атам, атын да унутуп атам. Ошол Талант Мамытов экөө негизги фаворит болуп шайлоого чыккан шайлоого чыккан округ шайлоо жокко чыгарып, башында шайлоону жокко чыгарышып, Ташиевдин талабы менен анда экөөнү тең жокко чыгарабыз деп Талант Мамытов утуп келбесин деп, себеби дегенде бул неме кылат да, айфондорду жанагы участоктарга бекитип илип коет да, анан анын баары ачыкка чыгат. Ачыкка чыккандан кийин анан шайлоо кандидаттын мандатын жокко чыгарыш керек болот. Жокко чыгаргандан кийин эмне болот? Тиги шайлоо жокко чыккандан кийин эмне болот? Шайлоо жокко чыккандан кийин, то есть кандидаттын каттоосу жокко чыккандан кийин тиги Бакыт Сыдыковдун мандаты, то есть мандаты берилбейт дагы, ал утуп чыкса дагы. Аныкы жокко чыгарылат дагы. Андан кийинки келаткан Талант Мамытовго мандат берилмек. Анан ал Талант Мамытовго мандат берилбеш үчүн анан Ташиев дагы катуу туруп, Талант Мамытов менен мамилеси абдан жаман. 2015-жылдан кийин мамилелери бузулуп кеткен. Ортосунда эмне карамышы карлап кандай нерсе болгонун ким билет, бирок ошондой ситуация болгон. Анан ошентип анан шайлоону жокко чыгарып салышат да. Анан ушул жерде дагы көптөгөн мындай бир мыйзам бузууларга жана башкаларга себеп болгон киши ушул. То есть бул Бакыт Сыдыковдун жүргөн жерине чөп чыкпайт. Абдан кара жолтой, абдан нахал, абдан көптөгөн коррупциялык иштерди жасаган. Андан тышкары бул киши жанагындай саясий оюндарга дагы демөөрчүлүк кылып, Ташиевди демитип, көкүтүп, жанагындай иштерге түккөндөрдүн бири ушул да. Негизи 75 аксакалдын иши боюнча жанагы Зулушевтер башкалар эмес, именно ушул Бакыт Сыдыковдор кошо жоопко тартылып, ошол соттолуш керек болчу негизи. Тайный спонсору аркасында туруп, анан кийин шкак берген идеологдордун бири ошол. Ушундай адам. Эми ушундай. Анан албетте Бакыт Үсөнүчтүн тыйынтыпырын алып, акчасын алып, кулкунуна куюп алып, анан кийин аны коргоп чыккан адамдар ар кандай комменттерди жазышы мүмкүн, бирок көпчүлүк эл бул кишинин арамтамак экенин, касамкор экенин, өтө тескери жаман иштерге себеп болгонун, кыргыз авиациясынын кырсыйык экенин жакшы билип калышты. Анан Тезжет авиакомпаниясын бүгүнкү күндө токтотуп, тиги учурбай коюптур. Ошол жана разборка бүтүп, баягы причиналасы, себептери териштирилгенге чейин бул неме токтоп калыптыр. Авиакомпаниянын ишмердиги токтотту деп маалымат жүрөт. Мен айтайын дегеним, ушуга окшогон, Бакыт Сыдыковго окшогон немелер, Нурлан Сулаймановго окшогон коррупционерлер Кыргызстандын ошол транспорт тармагына карайт да, мисалы авиа тармак. Анан ошол авиа тармагын ушундай бир кесепеттерге алып келип, ошол ага чейинки жетекчилер дагы, то есть булар эле эмес, ага чейинки жетекчилер дагы көптөгөн туура эмес нерселерди алып келип, анан эл аралык жанагы европалык жанагы биримдиктин кара тизмесине кирип, Кыргызстандын учактары Европага түз уча албай калган. Кыргызстандан кандайдыр бир учактар биздин авиа тармагыбыз толук киргендиктен Кыргызстандан учкан учакта түз дагы Европага эч кандай ортодогу пересадкасыз же текшерүүсүз нары көздөй Европага учпай калган. Мына кече жакында эле азыркы өлкө жетекчилигинин, Тышкы иштер министрлигинин, азыркы авиа тармактагы жетекчилердин аракеттеринин көшөргөн аракеттеринин натыйжасында, көп жылдык дипломатиялык сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Кыргызстан кара тизмеден чыкты. Бирок деген мындай окшогон кырсыктар дагы көбөйүп өтөрүп турган болсо, бул деген аэропорттун, биздин авиа тармактын немелерине, бул тиги имиджине өтө залакасын тийгизет. Өтө оор кесепеттер алып келет. Анын алып келип туруп ортодон ким кыйналат? Биз эле кыйналабыз. Европага учсаң пересадка менен учасың, болбосо мисалы мына Бишкектен Стамбулга учсаң канча там баратканда 5 саат учасың, келатканда так баратканда 6 саат, келатканда 5 саат учасың да. Анан нары көздөй Стамбулдан нары көздөй бир учканда бир 2 саатпы, бир жарым 2 саатка жетпеген убакта эле Европага кирип барасың. То есть бул жактан учкан учак түз эле ошол Стамбулу башка жагы жок, пересадкасы жок эле же Шереметьевасы жок эле, түз эле Европанын аэропортторуна жетет да, жете алат.
керосин да жетет, башкасы да жетет, учуп коно алат да. То есть эми бүгүнкү күндө ошондой мүмкүнчүлүктөр ачылып атканда мынага окшогон кесепеттердин аркасынан кайра авиа тармакка сокку болот да. Анан эми бул эмненин кесепети? Себеби жанагы авиа тармактагы ошондой бир мисалы текшерген, жанагындай бир лицензия берген жерлердин баарына өзүнүн кишилерин тыгып, анан тыйын тыпыр берип, акча менен кыскасы бармак басты, көз кысты кылып, учактарын жакшы текшербей, тиги авариялык абалдарын, тиги коопсуздугун жакшы текшербей туруп, анан кийин маршрутка кое бергендиги үчүн анан ушундай кесепеттерге алып келет да. Ошондуктан мен айта турган нерсем, Бакыт Сыдыковго окшогон коррупционерлерди кармап келип жоопко тартыш керек. Жоопко тартып, экинчи буга окшогон адамдар кыргыз авиациясына, деги эле Кыргызстандын мамлекеттик кызматына, маанилүү тармактарга жолобой турган кылыш керек. Жолобой турган кылып, буларды коомдон сүрүп четтетип, булардын кесепетин жоюш керек да, мындайча айткандачы. Мен үчүн айтып атам, мен мисалы бул эртең, допустим, кээ бирлер айтат да, Бакыт Сыдыков душман. Эми душман болсо душман болот да. Мен мисалы калп айткан жокмун да, мен фактын айтып атам да. Мендеги болгон маалыматтарды айтып атам. Мен Бакыт Сыдыковго өчөштүгүм болбосо, жеке бир кара санаатайлыгым жок. Бирок мунун мамлекетке кылган, жасаган кесепеттерин көрүп, мен ушул маселени айтып чыгышым керек болчу. Ошол себептен бүгүн ушул маалыматтарды айтып атам. Анан кийин тиги дагы бул тармакта иштешкен, дагы ошол Бакыт Сыдыковдун кесепетинен кордук көргөн, же болбосо бир ар кандай куугунтуктарга туш болгон башка жетекчилер, же болбосо авиа тармагында адамдар өздөрүнүн доводдорун айтып, дагы кошумча маалыматтар менен бөлүшөм десе, мен даярмын, алардын маалыматтарын угуп, дагы чыгарганга даярмын. То есть өзүмдүн анализимди кылып, объективдүү маалыматтарды чыгарганга даярмын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эфир узагыраак болуп калган үчүн кечирим сурайм, бирок Кыргызстандын эли, Кыргызстандын мамлекеттик укук коргоо органдары, кыргыз мамлекеттин башчылары буга окшогон шылуундардын, мошенниктердин, касамкорлордун, уруулардын, коррупционерлердин, каракчылардын кесепетин жакшылап баалап, мыйзам чегинде укуктук так аныктамасын берип, баасын берип, жазасын колго берип, өзүнүн ордун таап бериш керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.